базарды көчүрүүгө эмне негиз болуп атат? Мадина базары жабылабы, жабылбайбы? Комиссия карап атат. Ачык жообун ала албай атпайбы? Ошонун ачык жообун айтпайсыңарбы? Проект боюнча бөлөк нерсе түшөт деген. Эмне түшөт экен? Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ушунча адам келбейт. Мадина базары план боюнча эмне болот? Комиссия бүтүн, комиссия негизинде анан кийин айтабыз. 100 метр наркы базарды бияка жылдырып койсоң шаардын ичинде көркү пайда болуп калабы? Бизге ошол рыноктун чыныгы хозяинын айтып бере аласыңарбы? Мер. Базардын жетекчиси айтпос, баалар канчадан болот? Канча? $3000 деген туурабы? Ооба, туура. Квадрат метри $3000 коюлган. $3000 сатып атасыздар, ошол 10 жылга эле сатылабы же? 10 жыл деп айтылган экен. Договор боюнча сиздерге лайыктап бергенге биз даярбыз. Биздин руководство ушундай команда берди. Мадина калсын, биз ордунда калабыз. Сиздер Мадина базарынын ордунда эмне болоорун билбей туруп, анан кийин эле чыгып калат атасыздарбы? Мен дагы бир жолу айтып атам. Комиссия бүтүп элек, комиссия бүткөндөн кийин жооп берди. Эч нерсеге жооп алган жокпуз. Бүт комиссияга апарып такап салышты. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз дагы Мадина базарына келдик. Бүгүн ушул жакта бийлик өкүлдөрүнөн келип, ошондой эле жаңы эски базарлардын жетекчилери эл менен жолугушат деген маалымат келген. Анда бүгүн көрөлүчү соодагерлердин арыз муңу, буга чейин айтып аткан дооматтары боюнча тиешелүү жетекчилерден, тиешелүү тараптардан жооп алганга аракет кылабыз. Анан бүгүн ушул арыз муңу боюнча соодагерлердин наразычылыгы, күйүп аткан маселеси боюнча эмне деген жооп болот экен, кандай сунуштар айтылат экен, алдыда көрөлү. Жолунда азыр бияктын директори бирден сурооңорго жооп берет. Шашпай, ысылдашпай, бирден уккулап, андан кийин бөлүнүп директорлорду көрөсүңөр. Мен бул жаңы ачылып аткан Алатоо базарынын ушул жактын представителимин, генеральный директору. Атым Алишер болот. Бүгүнкү чогулган максатыбыздын себеби мен сурангам лично бияктагы жанагы чогулган комиссиядан 7 киши ар бир эмеден биз суранганбыз. Шарттар боюнча биз өзүбүздүн базарга тиешелүү жаңы ачылып аткан Алатоо базарынын шарттарына тиешелүү комиссиядан суранып кеткен мен өтүнүм көчөгүнү комиссиянын алкагында биздин базарда мүчүлүштүктөр сиздерге келишпеген лайыгы келбеген шарттарды түзүп бергенге, лайыктап бергенге биз даярбыз, ачыкпыз деп чакырганбыз. Ошондон если ушул базарга боюнча суроолор болгон болсо, жооп бергенге даярмын. Бизде бир өтө эле мындай конкретный вокруг около эме ходить не надо. Бизге деген биздин рынок өзү менчик рынок болчу. Биз Салимов кеткенден кийин ээси ким экенин до сих пор билбейбиз. Бизге ошол рыноктун чыныгы хозяинын айтып бере аласыңарбы? Мерден. Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос. Мына менчик базар деп атат. Бул дагычы бизге ушул мерге керек беле жанында 100 метр нары турган менчик базардан экинчи менчик базарга жылдырганга. Буга эмне себеп болду? Биз ошого да вопрос алекпиз. Бул базардын чыныгы хозяины ким? Бизге до сих пор неизвестно. Ар ким келет мен хозяин, ол келет мен хозяин. Бул экинчи вопрос. Бизге мына мердин өкүлү турат, бизге чындап бизге точно фамилия атын бардыгын берсин. Биз дагы бир биз деген тиги базарды менчик базардан сатып алганбыз. Биз ал менчик базардын ээси менен биз сүйлөшүшүбүз керек болчу. Ал базарды сатып алган адам кандай условия менен сатып алган ал базарды? Ичиндеги адамдарды эмне кылам деп ойлогон? Биз ошого ответ алышыбыз керек. Бул дагы бир вопрос. Андан кийин бул 100 метр наркы базарды бияка жылдырып койсоң шаардын ичинде көркү пайда болуп калабы? Мен ошого да түшүнбөйм. Бул дагы бир вопрос. Биздин Мадинанын ордуна эмне салынат, эмне коюлат, кандай шартта эмне болду? Бул дагы вопрос. Вопростор толтура, бирок жооп жок. Эч кимден жооп жок. Частный жер мамлекетке керек экен. Бизге келип эмне үчүн түшүндүргөн жок? Силердин жериңер бизге керек. Биз силерди деген, раз ошондой мамлекетке керек болсо бизге мамлекеттик жерден базар куруп, биз ошол жака жылдырыш керек эле да. Туурабы? Же туура эмеспи? Биздин базар, Урлон базар. Урлону ким экинчи этажга көтөрүп чыгат, ойлогулачы. Вообще силер мына 100 квадрат метрден кимге кереги бар эле?
асты үстін склад андай қылып тұрып бізге жашынақа шарт жылы суы кышындасы ысык жайындасы салқын қылып құрушыңар керек болчу. Бұл базардың шарты бізге ошо туура келбейт. Аяқ базардың несін сұрасаңыздар, ачык источниктерді азыр интернет барыбызга эле белгилүү интернеттен биз жакын арада сатып алдык. Анын эчтеги секрети жок, барыңыздарга айтам. Козуев Алтынбек Үркүнбаевич, если базардын несин сурай турган болсоңор. Бирок мен ошол кишинин представители, мен айтып атпайм, мен жооп берем, ушу базардын шартына жаңы салынып аткан. Козуев Алтынбек Үркүнбекович, айтып атам, эми бизде болгон кыргыз гражданы, ал ким экен, эмне экен, керек болсо аны издеп алыңыз. Мен айтып атпаймынбы, мен азыркы базарга ылайыктуу нерсе, базардын шартына вопросторуңар болсо жооп берейин. Базардын мындай шартына, базар биз чогулган ошол болду. Мына биякта журналисттерге кайрылдыңыздар, элдерге туура келбей атты. Биз ачыкпыз, дайындап, тууралап силерге шарт түзүп бергенге. Мен ачыкмын, мен даярмын сиздерге. Мына ушунча чакыр шарты. Барыңыздарга дагы бир жолу эскертип коеюн. Бүгүнкү күндө комиссия жүрүп атат. Өзүңүздөр шайлаган 7 киши комиссиянын үстүндө иштеп атат. Заключение чыга элек. Бүгүнкү чечим азыр жеринен чыгып, кандай минустары бар, эмне замечание бар, ошолорду көрүү максат болгон. Ошондуктан биздин комиссиянын дагы багы эмесине, ишине тоскоол болбостон суранчы, багы эмне биякта эмне кемчиликтер болсо ошолорду көрсөтүп берсеңиздер. Базардын жетекчиси айтпос, баалар канчадан болот? Канча? 3000 доллар деген туурабы? Ооба, туура. Квадрат метри 3000 доллардан коюлган. Арендасы сатыкка. Арендасы болсо 20 доллардан коюлган. Бирок комиссиянын алкагында элдин, ушактагы соодагерлердин атынан комиссия келип айтты. Бааларды төмөндөткөн боюнча, чүрүш боюнча суранышын комиссияга ал нерсе каралып атат. Комиссия бүткөндөн кийин жыйынтыгын баарыңыздар билесиздер. Эчтеке бир секрет эме жок. Баасын арзандата аласыздарбы? Ошону азыр каралып атат. Комиссиянын алкагында элдин просьбасы комиссиянын алкагында каралып атат. Комиссиянын жыйынтыгы чыга элек. Бирок биз карап атабыз. Ниетиңиздер барбы ошондой? Ниетибиз бар. Ниетибиз болгон үчүн ар бир предложенияны ушактан угуп, бүчүрүштүктөрдү укканы келдим мен. А сейчас получается, вы с нами как игрушки играете, с места на место. Если вы представители нашей страны, почему вы не учитываете интересы наших людей? И вы поставили под удар столько. Люди берут с Китая товар, люди берут у всех товар просто так не дадут на 5, на 3 тысячи долларов. У нас многие люди продали квартиры свои. Бүгүнкү чогулган, мен суранган чогулуштун результаты сиздерге лайыктап бергенге биз даярбыз. Биздин руководство ушундай команда берди. Эмени шарттарды лайыктап бергиле. Негизги суроого келдик. Бул угушубузча 10 жыл деди, 10 жылдан кийин бүгүн 200 миңге сатып алсак, 10 жылдан кийин кайрадан күйөбүздөн кайрадан сатып алабыз деген сөз. Угуп атасыңар, дагы бирөө келет, дагы мен билбейм кайрадан сатып алалар дейт. Туура айтып атасыз. 10 жыл деп башында айтылганке, мен дагы бир жолу сиздерге кайталап кетейин. Бул базарды 24-жылы салынып баштаган экен. 24-жылы салынып баштаганда хожайындары, ушакта турганыңыздар 90% билесиздер кимдер экен, кандай шарттар, кандай условия болгон. Биз өткөзүп алгандан бери элдер кайрылды. Мына биздин мэрибизге, президентибизге чейин кайрылып атышат. Ушул условияларды карап бергиле деп. Жана комиссиянын алкагында ушул нерсе да каралып атат. Баалары, жана кайталап кетпейт, баалары каралып атат, шарттар каралып атат. Ошол комиссиянын жыйынтыгын эми сиздер шайлагансыздар, ошока жооп беребиз. Мен азыр бүгүн базар Мадина Ала Тоо базарынын туурасына жооп беришине, иштегенге, шарт түзүп бергенге келип жооп берейин деп келдим. Мына 3000 долларга кечиресиз. Гарантия 10 жылга эмес, кайсы эч кандай белгисиз гарантия экен. Уктуңар жообун, Бул бир. Ошо тагы айтып коесузбу? Тагы айтып коесузбу? 3000 доллардан сатып атасыздар, ошол 10 жылга эле сатылабы же түөлүккөбү? Жок, мен өзү жооп берсин. Билбейт. Договор боюнча туура айтып атат, 10 жыл деп айтылган экен. Договор боюнча мен айтып атам, 24-жылы сатып баштаганда, бияктын бизге чейинки ээлери 10 жыл жанагы ээси болот деп Мадинадагы эле шартты айткан экен. Биз азыр ошону карап атабыз. Бияктын предложениясы менен мен жаңы эле келдим. Сиздер канча жылга сатасыздар? Ошону карап атабыз. Белгисиз. Белгисиз. Элдин үнүн угабызбы? Элдин үнүн угуп мен жеткизгенге даярмын деп дагы бир жолу айткам. Сизди кай бизнесмен катары мына бир суроом. Базар деген эмнени түшүндүрөт? Айтыңызчы. Базар деген эмнени түшүндүрөт? Базар деген общедоступный, элге доступный помещение болуш керек да. А муну цимерлер бүт көрсөткүлөчү, мына зданияны көрсөткүлөчү. Бул жерде биз эмнени сатабыз, эл эмнени көрөт? Мисалы үчүн клиенттер келсе, муну деген бүт затонированный помещение болуп атпайбы? Эчтеке көрүнбөйт да, эмне деп сатабыз мен?
Мисалы үчүн высотасы эчтеке бизге туура келбейт. Сизди түшүнүп атам. Сиз как бизнесмен катары балким элге жакшылык кылам деп жаңы салгандырсыз. Салардан мурда ошо Мадина базардан үлгү алсаңыз болмок экен. Кандай кылып салышты? Могу здание бизге туура келбейт, базарга, элге туура келбейт. Даже клиенттер айтып атат. Вообще не подходит да. Бул жер может балким башка базар үчүн, башка нерсе үчүн туура келеттир. Биздин талабыбыз элдин талабы. Мамлекет эл болбосо мамлекет курулбайт. Мамлекет эл бар үчүн турат. Туурабы? Ошон үчүн биздин талап Мадина калсын. Биз ордубузда калабыз. Ордубузда калабыз. Бизде архивибизде купля продажа бар. Сатып алгандарда купля продажабыз бар. Эгерде ал жокко чыкса, значит закон иштебеген болот да, туурабы? Сизге процветание бул жерде ойлонуштуруңуз дагы башка нерсе ойлонуштуруңуз макулбу? Могу Мадина базарды бул жака алып келе албайсыз. Сизден сураныш, бизге тийишпегиле. Биз Мадина базар калсын. Базарда 18 жылдан бeri соодаламын. Биз Мадина базары таза, санитардык, техникалык жактан жакшы бар эмесиге жооп берет. Ал жерде мыйзамсыз соода алган эч ким жок да, ошол базар бизди устраивайт. Азыр биз жаңы базарга көчө турган болсок, биздин эски сатып алган, канча жылдан бери топтогон карапайым элдин каражаты жокко чыгып атат. Бул базар биздин эски орундуктарыбызды эске албайт экен. Биз жаңы ижарага кирет экенбиз, жаңы контейнер, месталарды сатып алат экенбиз. Ошондо биз кандай болот? Ошондо биздин канча жылдан бери кылган эмгегибиз ошол биз Мадинанын ордуна калып калат. Эгер ошол жер частный болгондо биз мамлекетке кайрылмакпыз. Бизге ушундай болуп атат, бизге незаконно болуп атат деп. Азыр мамлекет алып атканда биз кимге кайрылышыбыз керек ошондочу? Биздин документтерибиз бар, законный түрдө. Законный мамлекеттик катоодон өткөн, нотариустан өткөн документтерибиз колубузда. Ошол канча адамдын эмгеги жокко чыгып атат. Биринчи очередь ошону чечип бергиле шаардык жетекчилик. Шаардык жетекчилик жооп берет. Азыр бүгүн комиссия өзүнүн ишин улантканга сураныч. Тоскоол болбосуздар, азыр карап кетели, комиссиядан бергенде. Рахмат. Ушул базар Эми азыр комиссия бүткөн, комиссия бүткөндөн базар бул Мадина базары Меске дагы бир жолу айтып атам. Меске дагы бир жолу айтам. Комиссия карап атат, ошол комиссия менен эмес. Дагы бир жолу айтып атам. Комиссия карап атат. Жок, сиздер билдирүүлөрдү бердиңиздер да. Мадина базарын оңдоп түзөө иштерине деп. Ошо Мадина базары план боюнча эмне болот? Комиссия бүтүн, комиссиянын негизинде анан кийин айтабыз. Кечиресиз, мен Мадина оңдоп түзөлөбү? жооп берип койсуңчу. Бир сурообуз бар. Жайрак болсун, өлүп калган сурообуз бар атат, жайрак эле бас. Сурообуз бар, бүтөлөк суроо. Мен дагы бир жолу айтып атам. Комиссия бүтөлөк, комиссия бүткөндөн жооп берди. Эми ал 7 адамдыкы. Дагы бир суроо, Азыр көрөлү, биз комиссия менен көрөлү да, көрүп чыгыңдар. Жок, менде башка суроо болчу да, кечиресиз, урматтуу. Баардык каралып атат. Жок, базарды көчүрүүгө эмне негиз болуп атат? Мадина базары жабылабы, жабылбайбы? Комиссия карап атат. Жабылат, жабылбайт дегенди да карайбы? Карап атат ошонун баары. ошону ачык жоогун айтып койбойсуң. Эми Медер байкени чакырбайсызбы? Ким Медер? Байке ким ал? Бияқта профсоюздун немеси. Медер. Эме, биз келди. Эл Жок, бийликтин, мэриянын чечими кандай деп атам да, урматтуу. сенден толком ачык жоогун ала албай атпайбы, ошону ачык жоогун айтпайсыңарбы? Аларды өткөзбөйт. Ачык жоогун угуш керек да эл. Бул жерде Акырын бирден сүйлөңүздөр. бизге Базарды, Мадина базарын оңдоп түзөйсүзбү? Канча күнгө жабылат? жүргүзүлөт, биз өзүбүз тараптан баштайбыз көркөндүрүү иштерин.
комиссия айтып отпаймын ба? Бардық сұрағыңыздарға комиссия бүтін деп комиссия көріктөдүк иштер болгондо Еске дагы бір жол айтып отпаймын. акырын окуйсаңыздар. Ордуна эмне түшүп, бизге ошол Эме комиссия Перевести тот рынок сюда. метр жерге көчүргөнү кандай пайда бар мамлекетке? Раз надо освободить эме место. комиссия келбедик бе? Алишер мырза жооп берди, өзүнө тиешелүү вопросторду. Азыр эме кылалы, кирип туруп карап чыгалы комиссионный дагы бир жолу. Ооба. Туура келеби, туура келбейби? Нет, нужно ответить. Туура келеби, туура келбейби? Ответьте, пожалуйста. В чем резон нас переводить? Мысалы, что же я песок шығатырған болса, 2,5 метр, что же я қошты метр. Биринчиден, экинчиден, ешқандай вентиляция жоқ, бұл жерде алып Biz частныйға барбайбыз. Если мамлекеттин адамдары болуп, биздин жарандарды сыйлай турган болсо, бизге муниципальный рынок куруп берсин. Мамлекетке карайлык, биз да мамлекеттин адамдарыбыз, сураныч. Biz бул бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ушунча адам келбейт. Карап көрөлү, ушундай болот. Комиссия канча күндө жыйынтыктайт ишин? Буюрса 2-3 күндө жыйынтыктайт да. Айбек Жанышбекович келгенде 3 күндүк срок деди эле да. Андан бери Эмес, бир жума деп айткан. 3 күн, 4 күн деген. Бир жума деп кайрадан соң себеп дегенде 3 күндө жетишпейсиңер деп айткан. Бир жума. Официальный пресс-релизде 3 күн деп чыккан да. 3 күнгө комиссия түзөлүп, 3 күндүк, 4 күндүк мөөнөт менен ушул жерге отурайлыктагы согласительный комиссия менен иштеп, Бир жума деп бердигиңиз да бар болчу. Мен деле балчумун ол жакта. Мен председатель профсоюзный комитета торговли Кыргызстана. Ал жакта 3 күндөн кийин түзүлөт деген. 3 күндүн ичинде түзүлүш керек деген. 3 күнгө жеткирбей эле түздүк. Бирок биз 2 отурумду карап койдук. Эми дагы бир отурумубуз бар. Мен ошо комиссияга мен кирдим, комиссияга да кирдим, ошону карап атабыз азыр. Анан жанагы бүгүнкү ишкерлерге айтып кетет элем, азыр жанагы 1-август дегенди эртең биз чечип карайбыз. 1-августка силер оокатыңарды кыла бергиле. Азыр бизде школьный сезон деп мен түшүндүрүп айттым. Азыр кылып тургула, анан дагы решение чыгат. Комиссияда эмне маселе калып атат? Мадина базарын ордунда калтырыш керекпи же сөзсүз көчүш керек, көчсө кандай шарттар түзүлүш керек деген маселе каралып атат же Мадина базары ордунда калсын деген маселе каралып атабы? Жок, ал жакта эми өткөндө Айбек Жанышбектин сөзүн уктуңар да. Бизди баягы шаарды өнүктүрүү үчүн ал жака бөлөк проект боюнча бөлөк нерсе түшөт деген. Эмне түшөт экен? Анысын точно айта албайм, калпчы боло албайм, калпчы боло албайм, чын эле. Анан ошондой сөздөр жүрүп атат. Мен кандай болгон күндө деле мен калыс шаардык кеңештин депутатымын. Мына ошо өзүмдүн профсоюздарымдын укуктарын коргоюн деп жүрөм. Мен бир эч кандай бир Сатып алган орындуктар боюнча. Эми сатып алган сөз болот аны. Жок, эми сатып алган орындуктар боюнча сатып алган орындуктар кайсы? Эски базардыбы? Аны да ал жөнүндө эле ачык сүйлөшүп атабыз. Элдери деген чындыгында ошол жерде мен биринчи чогулганда мен айттым. Элдин баары акчага сатып алган. Эми эмне кылышы керек, кандай деп. Бул жактан ошону кандай компенсация кылып бересиңерби, же канча жылга бир мындай арзандатып бересиңерби деп ар бир ишкер менен өзүнчө иш жүргүзөбүз бул жакта. Бул жакта деген көп иш турат, ар бир ишкер менен. Булардын ошо сатып алган канчага сатып алганы бүт баардык информация мурунку жетекчиликте бар. Кайсы хозяиндики турган. Ошолор аркылуу мен болгон жардамды мен как профсоюз катары болгон жардамды берем деген эле ойдо турабыз. Анан сүйлөшүүлөрдү эми тынчтык жолу менен, түшүнүү жолу менен чечсек, эми көрүп атасыңар эми шаар оңолуп атат. Бардык жак Ошо так айттуу комиссияда эмне болот экен базардын ордуна? Базарды көчүрүп туруп, үй салабы экен, парк кылабы экен, завод салабы экен? Мен ошону калп айта албайм. Мен билбейм. Мен ага жооп бере албайм. Мен ага жооп бере албайм. Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн чыркыратып 1800 кишини, 1800 кишинин колунда 1800 адам иштейт. Ошончо адамды чыркыратып, бала чакабызды, колубузда рабочийлерибизди айтпай эле коелук, экиден иштетебиз. Оор иш биздин. Ошонун баарын ушунча ызылдатып, бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ушу базарга киргизиш
кандай деп ойлойсуз, туурабы ушул? Менде суроо болуп атат да, бул Мадина базарды бузасыздарбы же ордуна эмне кыласыздар? Көрктөндүрүү, оңдоо деген эмне болот? Мен азыркы күнү мен өзүмдү тааныштырайын. Менин атым Муратбек Атай, Бишкек сан вице-мэрмин. Азыркы күнү комиссия иштеп атат. Согласительный комиссия ишкерлер тарабынан сунушу менен түзүлдү. Азыр бүгүнкү себеп биздин Алишер мырза, жаңы базардын өкүлү кече сунуш берген. Эртең барып, элдерге кандай талаптар болсо, элдин талабы, тепкич, пожарный безопасность, башкалар кандай талаптар болсо, ошого суроолор болсо мен жооп берейин. Азыркы күнү комиссия жыйынтыганда ошондон кийин маалымат беребиз да. Атай мырза, сиздер билдирүү берген үчүн комиссия түзүлбөдүбү? Ошо Мадина базары эмне болот өзү? Бузасыздарбы, эмне болот? Ал боюнча Эламан мырза, азыр комиссия бүт элек. Комиссия бүткөндө комиссияда базардан 7 киши бар, 7 өкүлү бар. Атай мырза, мен комиссияга чейинки суроону берип атам. Комиссияга чейинкини. Сиздер, Атай мырза, кечиресиз. Суроо берип алайынчы, кечиресиз. Сиздер билдирүү тараттыңыздар. Мадина базарын бошотуп койгула. Биз ал жакта оңдоп түзөө иштерин жүргүзөбүз деп билдирүү тараттыңыздар. Эл нааразы болсо анан комиссия түзүлдү. Мен ошол эмненин негизинде билдирүү тараттыңыздар. Кандай оңдоо түзөө иштери жүрөт? Мадина базарынан булар чыгып кетсе, ал жерде ордуна эмне болот деп сурап атам. Аны Эламан мырза, комиссия жыйынтыгы менен ушул суроолорго жооп берем да. Хорошо. Комиссияга чейин айтпадыңыздар. Комиссияга шылталоо эле конкретный жооп бербейсиз. Сиздер анда комиссия билесизби, комиссия эмне менен биздин комиссияга Атай мырза, сиздер ал жерде эмне болоорун билбей туруп эле анан буларды ордунан бошотпогула деп атасызбы? Комиссия жыйынтыгы менен маалымат беребиз, Эламан мырза. Сиз аларды ордунду бошотуп койгула деп атпайсыздарбы? Мырза, сизге уже 2-3 жыл жооп бердим да. Мен түшүнө айтам да, сиздер Мадина базарынын ордунда эмне болоорун билбей туруп, анан кийин эле чыккыла деп атасыздарбы? Андай эмес. Не болот ал жерге? Эч нерсе жооп жок. Биз сен молодец. Бүгүнкү жолугушуу боюнча кандай пикириңизди айта аласыз? Бүгүнкү жолугушуу боюнча вообще баа жок, минус. Эч нерсеге жооп алган жокпуз. Бүт комиссияга апарып такап салышты. Биз берген суроолордун бирине биз канааттандырарлык жооп алган жокпуз. Жооп алган жокпуз. Биз мисалы үчүн бизге мамлекеттик жерден жер берсин, ошол жерге бизди көчүрсүн, бизди менчик базарга алып келип тыгып салбасын. Ошону суранабыз биз элден. Ооба, эгер азыр айтылып атпайбы, шаар көрктөндүрүш керек, өнүгүш керек мамлекет. Мен ошону баары айттым көчүп го, атат. 100 метр бияка жылдырып койсо эле шаар көрктөндүрүлүп калабы? Анда муну эмне курат шаардын ортосуна? А буну да көрктөндүрсө болбойбу? Өз көрүп атасыңар го, мына 100 метр бияка жылдырып эле базар салып атат. Анан эмнеси көрктөндүрүлөт? Мадина базарында ушундай жолугушуу аяктады. Кыскача жыйынтыктап айта турган болсок, бул базарды эми кандай болот? Мадина базарынын ордунда эмне болот? Ал жерде эмне себептен кеткиле деп атасыздар? Бул эмне себептен бошотууну мэрия талап кылып атат деген суроолорго вице-мэр дагы, акимди дагы жооп бере алган жок. Азыр комиссия карап жатат, ошо комиссиянын жыйынтыгы менен бир нерсе айтабыз деп. Ал эми жаңы базар боюнча буга чейин соодагерлер айтып аткан маселелерди ушу жаңы базардын директору тастыктады. Чынында эле 3 миң доллардан сатуу сунушталган экен бир чарчы метрин, ижарага тургам дегендер болсо 20 доллардан башталат экен деген сөзүн тастыктады. Анан дагы бул бир жолу сатып алса, ал өзүнө түбөлүк калбайт экен. Бул 10 жылдык гана укукту сатып алат экен. 10 жылдан кийин кайра башынан сатып алыш керек деген башында биз ушундай болгон деп атат. Эми ушул нерселерди дагы соодагерлердин кайрылууларын, мэрге, президентке кайрылууларын эске алып, ал маселелер боюнча кайрадан карап чыгабыз дейди. Бирок азандатуу ниетиңиздер барбы дегенге ниетибиз бар деп атат. Бирок канчалык болот? Эми бардык маселе ушул комиссиянын жыйынтыгына келип такала турган болуп атат.